Ала ТО 24 каналынын түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн кечемес программасы улантат. Аны мен Бурулай Пусурманкулова алып барам. Саламатсыздарбы? 5 декабрь эл аралык ыктыярчылар күнү. Программада ыктыярчылардын эмгеги, калктын жашоо шарты, саламаттыгы үчүн көргөн камкордуктары тууралуу сүйлөшөбүз. Студиянын коногу Кыргызстан айылдык ден соолук комитеттери ассоциациясынын координатору Кыял Кучкачева. Саламатсызбы, Кыял айым? Студиябызга куш келипсиз. Майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Бүгүн бүткүл дүйнө жүзү деп койсок болот, ыктыярчылардын майрамын белгилеп атышат. Бул күнү сиздер эмне жумуштарды жасадыңыздар? Айылдык ден соолук комитетинин ыктыярчылары бул күнгө айтсак абдан чоң көп жумуш жасап келатышат. Дагы жасай эле беришет деп ишенебиз. Мисалы айтып кетсек, ошо айылдагы өзгөчө бул айылдык ден соолук комитети болгондон кийин ден соолук тууралуу маалыматтарды таркатышат. Андан сырткары ошо социалдык көйгөйлөрдү чечүү маселесине дагы ошо катышышат да. Сиздердин комитет ыктыярчылардын ишин аткарат турбайбы? Өз ыктыяры менен калктын ден соолугун чыңдоо, сактоо боюнча качантан бери иштеп атасыздар? Айылдык ден соолук комитеттери 2002-жылы ошо Нарын областынын Жумгал районунда биринчилерден болуп түзүлгөн. Буга сөзсүз түрдө өз чоң салымын ден соолук көйгөйлөрү боюнча жамааттардын аракеттери программасы аркылуу саламаттык сактоо министрлиги менен колдоосунда ошо ар бир айылда айылдык ден соолук комитети түзүлгөн да, ошондон баштап иш кылып келатышат. Мына ушул ыктыярчылардын эмгеги, алардын канчалык коом үчүн пайдалуу экени, зарылчылыгы жазында ошо коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөчө абал кирген учурда өтө белгилүү болду. Жана калктын аярлуу катмарына азык түлүк жеткирүүдө, дары дармекти таап келүүдө, аны жеткирүүдө дагы чоң ролду ойношту да. Сиздер кандай жумуштарды жасадыңыздар ошол учурда? Кимдерге кантип жардам бере алдыңыздар? Айылдык ден соолук комитеттери ошол дүйнөнү дүңгүрөткөн коронавирус учурунда дагы ошол баардык даже айылдык ден соолук комитеттери айтып кетсем болот, ошо бекер бет каптарды тигип өзүнүн тургундарына таратты. Андан сырткары маалыматтарды байма-бай таратып турду. Азыркы учурда социалдык тармак аркылуу таратты. Андан сырткары дагы айыл өкмөттөр менен бирдикте громкоговорителдин жардамы менен дагы ошол учурундабай элдерди эшикке чыкпоого, санитардык норманы сактоого, өзүн коргоого дагы чакырып жатты. Андан сырткары дагы ошол пандемия учурунда дагы өтө муктаж адамдарга дагы колунан келген ошо жардамдар берип атты, то есть продуктовый пакеттерди да берип атты. Сиз айтып кеттиңиз, 2002-жылы түзүлгөн деп айттыңыз да. Анан Кыргызстандын баардык аймагын камтыйсыздар. Анан канча мүчөңүздөр бар? Мүчөлөр канча, жаш курагы кандай? 2002-жылдан бери биринчи түзүлгөн, бирок азыр андан кийин жайылып отуруп, бул азыр Кыргызстандын 80% айылдын айылдык ден соолук комитеттери бар. Жаш курагы ар кандай, негизи 18 жаштан үйдө баардыгы мүчө болуп кире алат. Көбүнө 40, 50, 60 жаштагы адамдар түзөт. Жалпы мүчөлөрүңүздөрдүн саны канча? Жалпы мүчөлөр 12 миңден ашык азыркы учурда ыктыярчыларыбыз бар. Бул сан эми өзгөрө берет, себеби булар ыктыярчылар кошула берет. Ошо азыркы учурда 12 миңден ашык ыктыярчыларыбыз бар. Кандай тартипте иштейт сиздердин ыктыярчылар? Эмнелерди жасаш керек? Кантип мүчө болуп алат? Кандай бир талаптар барбы сиздердин ден соолук комитетинин ыктыярчысы болуш үчүн? Бул айылдык ден соолук комитети бул эл жериндеги ошо элдин ден соолугуна кам көрүп атат. Андан сырткары ошо саламаттык кандай бир саламаттык детерминанттарын, көйгөйлөрдүн баарын чечүүгө бүт ошондон алектенет да. Анан айыл жергесинде бул аябай көп иш-чараларды кылат. Мисалы айтсак, таштандылар тазалаганга салымын да кошушат, таштанды тазалап турат. Андан сырткары көптөгөн бул чакан гранттар тартып келип, ошол айылдагы фаптарды ремонттоого, андан тышкары фаптын ичине ошол кандай бир жабдуулар керек болсо ошолерди тартып келген учурлар болгон. Ар бир айылдарга мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол гранттар аркылуу фаптарды курулган да учур болгон, банялар курулган учур болгон. Ошол именно айылдык ден соолук комитеттери бар айылдарда да.
Негизи ошо ыктыярчылар өзүнүн ыктыяры менен эч кандай акы албай иштешет эмеспи? Анан ушу сиздердин ден соолук комитеттеринин ыктыярчыларын эмнелер шыктандырат? Кантип ошо катарыңыздар көбөйүп, кантип көбөйтөсүздөр, кантип эмнелер стимул болот? Аларга көбүнчө баягы айылдык ден соолук комитетте биринчи ыктыярчы болуп иштеп жүргөндө аларды башында эч ким таанычу эмес. Алар баягы улам ар бир үйгө кирип маалымат берип, ошол эки маалымат аркылуу маалыматты бул элге да бербестен өзү да алып пайдаланат. Ал маалыматты алган адам ден соолугу чың болуп, оорулардан сактанат. Ошол эки менен баягы айылдарда маалымат таркатып, андан сырткары гранттарды да тартып келип, элдерге таанымал болуп, айыл өкмөтү менен иштешип, андан сырткары ошо айылдык ден соолук комитеттин арасынан эле чыгып депутат, айылдык депутаттар болгон. Алар дагы ошол эки баягы өздөрү эле ошо айылдарды коомду бириктирип, өзүнүн айылы үчүн, өзүнүн жашоочулар үчүн ушундай көйгөйдү чече алат экен деп ар бир адам уже шыктанып, ошол экилер салым кошуп атат да ошол айылдын өнүктүрүүсүнө дагычы. То есть бул айылдык ден соолук комитеттери элге маалымат берип, ошол эки ооруну сактоо менен эле бул биз айтсак болот, ошо Кыргызстандын экономикасынын өсүшүнө салым кошуп атат. Себеби ар бир адам ден соолукта болуп, ошо Кыргызстандын ар бир жараны баласы ден соолукта болсо, бул ошол экиге мисалы канча ооруп калса, ошол эки канча чыгым болот, ошол экинин баары өз чөнтөгүнө калат. То есть ошол эки акчаны да өз баягы турмушун жакшыртса да болот. Ошо менен эле бул биз ошентип айтсак болот да, ошо айылдык ден соолук комитеттери да ошол эки Кыргызстандын өнүгүүсүнө чоң салымдар кошуп атат да. Ошол эки менен ар бир айылга баягы каякка барбаса, айыл өкмөткө барбаса, ФАП кызматкерлери барбаса, алар дагы ошол эки аларда маалымат берген үчүн алар да таанып калат. Барганда мисалы баягы кандайдыр бир көйгөй болсо эч кимге да жеңил болот да. Ошол эки баягы өзүнө бир ошо шыктануу алып, ошо элине салым кошуп аткан үчүн ошол экилер да иштеп келе атышат да. 18 жылдан бери иштеп келатыптырсыз. 18 жаштан жогору 40, 50, 60 жаштагы негизинен ыктыярчылардын жаш курагы ушундай деп айттыңыз да. Андан да жашы улуураак ыктыярчыларыңыздар барбы? Алардын негизги адистиги кандай? Улуу ден соолук комитети ыктыярчыларыбыз дагы бар. Арасынан ошо 70 жашка чыгып калгандар дагы бар. Алар дагы баягы элге ошо маалымат берип, эл ошо менин айылым ошол эки маалыматтан кур калбасын деп, алар дагы ошол эки боюнча иштеп келатышат. Андан сырткары ошол айылдык ден соолук комитети арасынан билими бары дагы бар, орто билимдүүсү дагы бар, жогорку билимдүүсү дагы бар. Ошо арасынан айта кетсек болот, ошол эки билими жоктор дагы бар. Айылдын кадыр баркына ээ болуп, районго келип, баягы башында айтып калат, биз жөнөкөй эле айылда жүргөн аял элек, кийин ошол эки сумка көтөрүп, жашынакай көйнөктөрдү кийип алып, ошол эки районго барып, биз дагы ошол эки өзүбүз үчүн, элибиз үчүн кызмат кылып атабыз деп, анан ошол экинин арасынан депутат болгондо дагы билим керек экен деп, ошол арасынан билимге да умтулуп, билимдүү болгондор да бар арасынан. Башка ошол эки биринчи ыктыярчы болуп жөн эле иштеп жүрүп, андан кийин ошо билим алып, башка жакшы кызматтарга иштеп кеткендер дагы бар. Ошол эки бул айтышат, негизи өзүбүз көбүн ошол эки маалымат алабыз, маалымат беребиз, өзүбүздүн ошо элибиз үчүн, жерибиз үчүн. Мындай айтканда, бул биздин ыктыярчылар патриот адамдар. Ар бир ошол эки өзүнүн айылына, ошол эки биздин айылыбыз ошо ден сак болсун, социалдык инфраструктурасы көтөрүлсүн деп ошол экен деп өздөрү дагы патриот адамдар иштешет да. Сиз айтып кеттиңиз, мүчөлөрүбүздүн, ошо ыктыярчыларыбыздын көбү аялдар деп. Ооба, баягы айымдар, аялдар айтканда баягы бардык жерде, бардык баягы көйгөй чечкенге, мындай айтканда аялдар дагы баягы чыдамкай, бардык көп нерсени колунан келет экен. Ошого анын үстүнө жардам бергиси дагы келет экен. Барып мисалы өзүн өнүктүрүүсү да келет. Андан сырткары аялдар баягы мурун жөн эле отуруп ушак кылса, азыр алар эшикке чыкканда ошол экинде мисалы алар көп маалыматтар бар да. Алар элементарный, мисалы 6 айлык балаңды сен кантип багып атасың? 6 айлык бала жалаңга демчек менен багыш керек экен. 6 айдан баштап кечиктирбей ошол эки кошумча тамактын беришиң керек экен деп, алар каякта болбосо конокко барабы, тойго барабы,
мындай эле чыгып эки аялдын башы кошулуп калып ошондо маалымат тарката беришет экен да. Бул айтат да, ушул биз ошол эки алган маалыматын алар маалыматты болуп турушат да, алар ошол эки маалыматын бөлүшкөнгө постоянно аракет кылышат да. Маалыматты сиз айтып кеттиңиз, биринчилерден болуп ошол маалыматты алар билип, анан кийин өзүнүн кошуналарына, айылдаштарына таратат деп. Маалыматтарды кандай жол менен алышат? Сиздер кандайдыр бир окуу семинарларды өткөрөсүздөрбү? Же болбосо мына азыр бизге ала келгендей журналдарды таратасыздарбы? Биз ар бир айылда болгон үчүн баягы анан башында айтып кеттим, ошол эки ден соолук көйгөй боюнча жамааттардын аракети саламаттык сактоо министрлиги тарабынан колдоо менен ачылган деп. Биз да азыр ошон үчүн саламаттык сактоо министринин ар бир райондогу борборлору менен чогуу иштешебиз. Ошол эки центр семейной медицины деп коет, ошол эки ден соолук жөнүндөгү кабинеттин адистери бар. Ошолор аркылуу биринчи аларды облустук деңгээлге чакырып, аларга маалымат берип, керектүү брошюркаларды таратып беребиз. Анан алар ошол биздеги ар бир борбордогу центр семейной медицинада ден соолук жөнүндөгү кабинеттин адистери ошол эки өзлөрүнө тиешелүү ар бир айылдарына барып, айыл ден соолук комитеттери чогултуп алып, анан ошол жактан маалымат берет. Таратып берип. Андан сырткары аларды дагы ошо райондук деңгээлде ар бир айылдык ден соолук комитетинин жетекчисин райондук деңгээлде чакырып, аяктан дагы ошол экиндей чоң чогулуштарды өтүп, семинарларды өтүп, анан аяктан маалыматын алып, керектүү брошюркалардын буклеттерин алып, анан өзлөрү барып туруп, кайра ошол өзлөрүнүн айылындагы мүчөлөрүн чогултуп алып, маалымат берип, анан андан ары бул эми налаженный система деп айтып койсок дагы болот. Себеби ошол эки ар бир айылдык ден соолук комитетинин мүчөлөрү өздөрүнө ошо блок деп коет, өзүнө көчөлөрдү бөлүп алган, өзүнө жакын 10, 20, 30 үйгө чейин. Анан ошол экилерге өзү ар бир бөлүнүп алган көчөсүнө ошол эки маалыматтарды өзлөрү таркатып берип турат. Сиз айтып кеттиңиз, мисалы ден соолукту сактоо, чыңдоо боюнча гана маалымат албастан, маалыматты таратпастан, ошол эле учурда өзү жашап аткан аймактын социалдык инфраструктурасын жакшыртууга, айылын өнүктүрүүгө дагы салым кошуп атат деп. Кандай жолдор менен салым кошуп атышат алар? Алар да ошо биринчи айылда кандай көйгөй бар экен, ошол элдерден чогулуш жасап, чогултуп, баягы кайсы көйгөй чыгат, мисалы кайсы көйгөй абдан баарына ошол айылда көйгөй болуп атканын чыгарып алышат да. Кээ бир жерде чыгат, мисалы бизде суу көйгөй болуп атат, кээ бир жерде чыгат, бизде свет болсо болмок, кээ бир жерде таштанма тазаланса болмок деп, анан ошол эки баягы өзүнүн приоритетине жараша ошол эки көйгөйлөрдү дагы алып туруп, айыл өкмөтүнө барып, бизде ушундай көйгөй болуп атат, ошол эки көйгөйдү кандай алып чечсек болот деп, анан алар даже ошол эки депутаттардын чогулушуна барып, аяктан дагы бюджетти бөлүнүп аткан учурунда дагы катышып, ошол эки көйгөй чечкенге дагы бизге ошо каражат бөлүп бериле деп, ошол аркылуу чечкендер бар. Андан сырткары ушул көйгөйлөрдү эле жанагы башка долбоорлор менен иштешип, грант тартып келип чечкендер бар. Кээ бир жерде мисалы спонсор аркылуу тартып келип, ошол эки спонсор аркылуу чечип алгандар бар. Кээ бир учурларда болсо ошо айыл ден соолук комитети үймө үй кыдырып, биздин көчөдө мына жарык керек болуп атат, жарык ошо баарыбызга эле керек. Ошол эки кечинде балабы жашпы, балабы карыбы жыгылып кетсе кандай травма болот, ошол экинин алдын алалы деп, баягы ашар жол менен дагы акча чогултуп, ошол өзлөрүнүн көйгөйлөрүн чечип алган учурлар дагы бар. Сиздердин комитет башка дагы ыктыярчы топтор менен, башка дагы ыктыярчы уюмдар менен кызматташасыздарбы? Кантип кызматташасыздар эгерде болсо? Биздин ошол ыктыярчылар, алар баардык айылдагы аялдар коому болобу, жаштар коому болобу, баары менен кызматташтыктат. Андан сырткары өзгөчө булар жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен да аябай тыгыз байланышта иштешет. Андан сырткары ошо мектептер менен иштешет. Баардык кайсы коом болбосун, алар менен ошо тыгыз байланышта иштешет да. Мына ушул ыктыярчылар бизде 2017 болду окшойт, могу немеде Манас аэропортунан самолет кулап, жана бир канча үйдү сүрүп кетпеди эле, көп адамдар каза болуп калды. Ошол учурда дагы ыктыярчылар аябай бир мындай уюшак алышып, жакшы жардамдарды беришкен да, аларга азык түлүк жеткирүү, мисалы акча чогултуу,
боюнча. Анан ушул сиздердин ыктыярчылык ишиңиздерде ушундай бир чоң окуяларга катышкан учурлар барбы? Анан бир мисалы үчүн бир кырсык болуп калса, мындан башка дагы табигый кырсык болуп калса же болбосо бирөө жоголуп кетсе дейбизби, аларды дагы тапканга бир башка уюмдарга жардам бересиздерби? Ошол эле мисалы өзгөчө кырдаалдар министрлигине же дагы башка? Сиз жана эме боюнча кеп кылып кеттиңиз. 2017-жылы Манас айылындагы болгон окуя боюнча анда да айылдык ден соолук комитети четте калган жок. Ошол электер баягы чогулуп өзлөрүнүн баягы мен айтып кетпедимби, чака гранттар аркылуу өздөрү кээ бир айылдык ден соолук комитеттер фонддорун түзүп алган деп. Аны менен сырткары ошол эки ар бир айылдык ден соолук комитетти канча сомдон болсо дагы чогултуп кошуп, ошол экиге дагы баягы ачылган счетко булар да салышкан. Андан сырткары бар ооба жардам берип келет, өзгөчө ушул өзүнүн жериндеги тургундар көп жардам берет. Андан сырткары жанагы коомдо болуп аткандан дагы калышпайт, жардамдарын берип эле келатышат. Анан бул жана сиздин эмеңизге азыр аябай жакшы эсиме түшүп кетти. Эмне үчүн мотивация кылат деп, биздин аябай жакшы девиз бар, бекер жатканча бекер иште деп. Ошо биздин айылдык ден соолук комитеттердин ошол аябай баягы ошон өздөрү айтып чыгышканда бекер жатканчакты бекер иште деп. Ошон үчүн алар ушул убакка чейин баягы бекер эле иштеп келе жатышат да. Сиз айтып кеттиңиз, ушул акыркы изилдөөлөр көрсөткөндөй, мына бекер жатканча бекер иште деп айтканыңыздан улам азыр камерага чейин сүйлөшкөнсүз эстеп кеттим да. Айылда жашагандардын көп пайызы кыймылы азайыптыр деп. Ооба. Анан аларды ушул мындай дени сак жашоо образына өтүшү үчүн, дайыма кыймылда болушу үчүн басып ар бир үйгө кирип алар менен сүйлөшүп турган албетте жакшы. Анан дагы башка дагы кандай бир үлгүлөрдү көрсөтө алышат сиздердин ыктыярчылар? Ооба, биз ойлой беребиз да, айыл жергесинде болсо элдин баары аябай кыймылда деп. Бирок биз даже изилдеп өзүбүз деле барганда ошо даже кайсы кичинекей айыл болбосун, мисалы Ысык көл областынын Сары айылына барганда, вроде бы кичинекей айыл, бирок аякта дагы ичара такси жүрөт экен. То есть ошол адамдар да баягы бир жака өтө ыңгайлуу экен, бул да жакшы. Баягы керектүү учурда каяка башың керек болсо убагында жетип алат экенсиң. Бирок ошо менен эле биздин баягы кыймылыбыз аябай чектелип калат экен да. Ошого байланыштуу алар дагы ошол баягы жугуштуу эмес оорулардын алдын алууда бир фактор болуп эсептелинет. Бул кыймыл күнүгө 30 мүнөт активдүү кыймылдап туруш керек. Любой адам баласы дени сак болуш үчүн. Ошонун алкагында биздин айылдык ден соолук комитеттер грант жазып, өзлөрүнө тренажерлорду алган. Анан ошол жака айыл жергесинде тургундары барып, ошол эки ооруларды алдын алууда, өзүнүн ден соолугун чыңдоодо барып кызматын алып атышат да, тренажерга барып. Эми мисалы айтып кетсек, бул ат башыдагы Ачак айылга коюлган ошол эле тренажер. Кызыл Октябрь Чүй областына Кенин районундагы Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнө 9 айылга коюлган. Жайылда Жайыл районундагы Талды Булак айыл өкмөтүнө 3 айылга коюлган. Кайырма Бөксө жол Бектай деген айылдарга коюлган. Алар азыркы учурга чейин ошол эки айылдар айтат, биз аябай жакшы болду, биз ошол эки баягы ден соолукту чындап барып атабыз деп. Андан сырткары ошол эле баягы бизде деле азыр эми Кыргызстанда деле бул көйгөй, ар бир 3-чү аял башкача салмактуулук менен да жабыркайт. Ошол экиге дагы ошонун алдын алуусуна. Бирок эң негизгиси ошо жана баягы жугуштуу эмес оорулардын 4 фактору бар. Бул туура тамактануу. Бул багытында биз иш алып барабыз. Тамекинин зыяндуулугу, арактын зыяндуулугу, анан ошол эки физикалык активдүүлүктүн төмөндүгүнө байланыштырып ошол эки азыркы учурда ошо оорулар бар. Ошол экинин алкагында биз ошо именно ошо айылдык ден соолук комитеттеринин ыктыярчылары дагы көптөгөн иштерди алып барып жатышат да. Азыр мына бүткүл дүйнө коронавирус инфекциясы менен күрөшүп атат. Анан сиз айтып кеттиңиз, ушул Саламаттык сактоо министрлигинин иш алкагын түзүлгөнбүз, иш алкагында. Анан ушул ден соолук комитеттери болуп, ден соолук багытында маалыматтарды жеткирип, иш аракеттерди жүргүзөбүз деп. Ушул коронавирустан коргонуу боюнча дагы албетте Саламаттык сактоо министрлиги жана башка мекемелер дагы өзүнүн аракетин жасап атат. Массалык маалымат каражаттары аркылуу кантип коргонуу керектигин, анан ооруп калса эмне кылышы керектиги тууралуу маалыматтарды байма-бай берип атат да. Ошол эле учурда сиздердин ыктыярчылар дагы кандай жардамдарды көрсөтүп атат?
Алар да ошо эки жана башында айтып кеттим, ошо ар бир айылдык ден соолук комитетинин ыктыярчылары бул бет каптары тийиштүү, андан сырткары ошол учурда да азыр дагы тигип атышабы? азыр да если керек болсо тигип жардам беришет. Азыркы учурда эми көбүн алар маалымат таркатып атышат. Ошол эки баягы дистанцияны сакташ керек, колду жууш керек деп, колду кантип жууш керек анысынан бери кошо үйрөтүп келатышат. Ошо 20 секундтан кем эмес деп дайыма коомдук жайга барганда бет каптарды тагынып жүрүүгө, дистанцияны сактоого, көп элдердин арасына баягы барбоого ошол эклердин баарын алар үндөп маалымат берип келатышат, азыркы учурга чейин деле берип атышат. Абдан жакшы. Кыялайм, мына бүгүн ушул 5 декабрь эл аралык ыктыярчылар күнү да. Анан сиз өзүңүз дагы ыктыярчысыз, анан кесиптештериңизди кандай куттуктайт элеңиз, эмне каалоо тилектерди айтасыз? Бүгүнкү ошо ыктыярчылар күнүндө айылдык ден соолук комитетинин ыктыярчыларына ошо чын ден соолук каалайт элем. Өздөрү ошол эки канча жылдан бери ошо элдин ден соолугу деп кам көрүп келатышат. Өздөрүнө ден соолук, иштерине ийгилик, ошо дагы эле болсо ошол көптөгөн ийгиликтерге багындырып өзүнүн баягы салымдарын кошуп келе берсин. Ошондой эле биздин мен башында айтып кеттим, патриот адамдар деп, ошо патриот боюнча эле калышсын. Патриот болуп ошол эки биз ар бир адам өзү жаран ээси патриот болуш керек. Ошо элим, жерим, ошо Кыргызстаным деп ошол экилердин бири ушул биздин айылдык ден соолук комитетинин ыктыярчылары да ошого чейин. Ошолорго ошо чын ден соолук, узун өмүр, иштерине ийгилик каалап кетет элем. Дагы бир ошо сурагым келип кетти. Сиздерге ыктыярчы болот элем деген жарандар кандай талаптарга ээ болушу керек? Ар бир айылдык ден соолук комитетинин ыктыярчыларын, айылдык ден соолук комитеттер өзүнүн жетекчилери бар да. Ошол экилерде алар өзүнө жобосу бар, өзүнүн анан негизи 18 жаштан жогорку адам каалаган ошол эки адамдын баары тең эле ошо ыктыярчы боло алат. Келип ошол жоболоруңуздан айтып бербейсизби, негизгиси кандай болушу керектигин? Мүмкүн ыктыярчы болот элем, бирок кантип болсом болот деп ойлонуп аткан биздин жарандар бардыр. Азыр биз айылдык ден соолук комитеттердин кээ бир айылдарда, көбүндө деп айтпайм, бирок ар бир айылдарда өзүнүн айылдык ден соолук комитеттеринин кабинеттери бар. Бирок биз айтып кеттик, ыктыярчылар деп, ыктыярчылар бул эртең менен кечки 8ден баштап кечки 6га деген атайын отуруп алып иштемей жок. Ыктыярчы болгондон кийин өзүнүн качан мүмкүнчүлүгү болгондо, убактысы болгондо ошол эки баягы маалыматтарды берип, чогулуштарга келип өткөзүшөт да. Бирок булар деген ар бир азыр айылдык ден соолук комитеттердин өзүнүн жетекчилерин ар бир айылда тааныйт. Айыл өкмөтүнө барса эле, же болбосо айыл башчысына, же болбосо ошол жактагы ФАП кызматкерден сурап эле, бизде ушул айылдык ден соолук комитети бар экен, ошо ыктыярчылар бириктирмеси экен, ушул ден соолук боюнча маалыматтар берет экен, мен да ошол ден соолук боюнча маалыматтар берип, ошол өзүмдүн салымымды кошом деп айтса, ошол экинин жетекчисинин баягы данныйларын берет. Алар ошол эки өздөрү атайын баягы мүмкүнчүлүгүнө жараша 3 айда бир болуп, 3 айда бир жолу сөз жолуп турат, бирок мүмкүн айдын бир числолору бар, ошол эки 20-ларында деп. Ар бир айыл бул өзүнө ылайыктуу коюп алган. Айдын башында, айдын аягында, 5-инде деп, ошого ылайыктуу өздөрү баягы болом деп барса эле аяктан айтып берет. Анан алар чогулуш кылат, каттайт, бияктан дагы ошол баягы айылдык ден соолук комитетинин өзүнүн ошо укуктары бар, жанагы политикага, башка нерсеге аралашпайт, ошо өзүндө болгон баягы маалыматтарды элге берет, керектүүсүн гана, ошол экинде болуп, анан баардыгы чогулушта катышып, анан өзүнүн ошол эки баардыгынын макулдугу менен болом деп аткандан кийин ал каттап коюп, катталып уже кирпиче болуп иштей алат. Чоң рахмат, кыялайм анда дагы бир жолу майрамыңыз менен ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Баардыгыбыздын ден соолугубуз чың болсун. Чоң рахмат сизге. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат чоң. Урматтуу теле-көрүүчүлөр, сиздер кече эместе көрдүңүздөр. Биз өлкөбүздөгү ыктыярчылардын ишмердүүлүгү, алардын калкка көрсөткөн камкордугу тууралуу сүйлөштүк. Студиянын коногу Кыргызстан айылдык ден соолук комитеттери ассоциациясынын координатору Кыял Кучкачева болду. Ала Тоо 24-төн алыстабаңыздар.